Шамшеканы өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушул киши бул жерди салгандан мурда чоң ресторанда салып койсо болмок эле. Чоң бир тойкананы салып койсо болот эле. Бирок ушул Кадамжай районундагы спортсмендердин, Кадамжай районундагы ушул аттуу баштуу адамдардын суроо сунуштарын эске алып, Кадамжай районунда бир чоң спорт зал салып берди деген өтүнүчтөрдү эске алып, ошол киши ушул биздин спорт залды салып баштап, үстүнү жаап, бүгүн ачылыш азем болуп атат. Эми бул Шамши Ажы агабыз Кадамжай районунда көптөгөн иштерди, көптөгөн эмгектерди жаратты. Көптөгөн социалдык экономикалык багытта өзүнүн салымдарын кошту. Бирок эми өмүр кыска экен, ал киши дагы былтыр Ажыга барып келип, өзүңүздөр билесиздер, кайтыш болду. Жаткан жери жайлуу болсун. Анын ишини улантып, мына уул кыздарды тарбиялаган экен, ага инилери бар экен. Мына Нурбек деген чоң баласы ушул атам баштаган спорт залды бүтүрүп берейин деп туруп, мына бүгүн мына биздин Кыргызстанда сборный командада ойногон Эмил инибиздин тоюна ушул спортсмендердин ушул волейбол оюнун өткөрүүдөн алдын мына бүткөрүп спорт залды бүгүн мына силерге тапшырып отурат. Президенттин Иван Мукту өкүлү Алимбаев Баткен Карбекович, Баткен областный ички иштер башкармасы азыркы ушул иш-чараны ачык деп жарыялаймын. Саламатсыздарбы, урматтуу Абдрахманов Шамши Аванын жакын туугандары, урматтуу эр азаматтар, мына бүгүн биз Кадамжай шаарында дагы бир жакшы бир сүйүнүчтө турабыз. Себеби дегенде мына жалпы эле Баткен областында дагы бир чоң өнүктүрүү багытында бир жакшы спорт сарайы ачылып турат. Бүгүнкү иш-чарадагы бир өзгөчө иш-чара болуп турат. Себеби дегенде мына бүгүнкү спорт сарайды заманбапка ылайык жакшынакай бүт шарты менен салып элге кызмат кылсын. Ушул спорт сарайда келечектеги белгилүү спортсмендер чыксын деген максатта ойдо Шамши ава салам деген жакшынакай бир өзүнүн чоң максаты бар экен эле, максатына жетише албай ушул жашоонун кыскачылык экен, мына көзү өтүп кетиптир. Бирок ушул жумушту, ушул иш-чараны, ошо Шамшидин Аванын максатын ишке ашырган, өзүнүн тарбиялаган, ыймандуу, туура тартып берген Нурбек уулу мына бүгүн аягына чыгарып, ошол абабыздын максатына жеткирип, бүгүн буйруса, Кудай кааласа ошол Шамшидин абабыздагы жерине бир сол деп кыймылдатып, мындай баарыбыз келип Куран окуп, ушул спорт залды ачып турабыз. Албетте бүгүнкү күндө спортко аябай көңүл бурулуп жатат. Өзгөчө волейбол спорт түрүнө мына быйыл эле Баткен областына 3-4 чоң республикалык деңгээлде волейбол иш-чарасы болуп өттү. Кыргызстандын 4 бурчунан келип, волейбол спортсмендери келип, Баткен областында жакшынакай бир турнирлерди, жакшынакай бир оюндарды көрсөтүп кетип жатты. Бул дагы биз үчүн келечектеги жаш уулдарга бир чоң тарбия берип, бир стимул бергенди билдирип турат. Биринчиден, ошол биздин ушул спорт сарайды спортсмендер чыксын деп салып берген Шамши абабыздын жаткан жери жайлуу болсун, торку болсун. Калган жашын туугандарына берсин. Мына артынан калган элин сүйүндүрөт. Жалпысынан Баткен областын сүйүндүрөт. Урматтуу мекендештер, экинчиси бул жерде билесиздер баарыңыздар. Эмил инибиз бүгүнкү
şu spor zalının açılışı menen özünün üylönü toyuna mana büt sportsmenlerdi çakırıp bir voleybol turnirin uyuşturup берүү максатында ушул спорт залдын ачылышы дагы Эмилдин дагы үйлөнүү тою бири-бирине дал келип турат. Экөөбүз сүйлөшүп алып туруп, ушундай бир жакшы иш-чара өткөрөбүз деген максатта бүгүнкү иш-чараны өткөрүшүп атат. Ошондуктан мына Эмилди баарыбыз тааныбыз, Кыргызстанда волейбол тармагында белгилүү, ишенген волейбол тарыхындагы аты бир алтын тамгада жазыла турган жигит билесиңер. Мына Кадамжайдын уулу эртеге бир жакшы максатта той өткөрүп жатат, үйлөнүү тоюн өткөрүп жатат. Азыр жакшы өмүр сүрүп, келечек спортсмен балдарды тарбиялаган, келечекте бир ушул залдан бүтүн Кыргызстан мамлекетинде жакшы спортсмендерди чыгарган бир тренер болсом биз аябай сүйүнөбүз. Ошондуктан баарыңыздарга бүгүн спорттук ийгиликтерди каалаймын. Жеңгендер, күчтүүлөр жеңсин. Бүгүн жакшынакай бир Кадамжай элине жакшынакай бир оюн көрсөтүп, бүгүн жакшы бир той уюштуруп берсеңиздер биз ыраазы болобуз. Ошон үчүн ушул залда дайым ушундай спорттук иш-чаралар болсун, дайыма тойлошсун, жакшынакай маанайда ушундай оюндарды көрүп жүрөлү. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул спорт сарайына өзү баш болуп турган жеңебиз уулдары Нурбек, Ермек, Амантур, бир туугандары Атышака, Шайрака, Кеңешбек, Асылбек, Акылбек, бүгүнкү ошол той берип аткан, бүгүн оюнчулардан Эмилбекке бир түркөзүп кол чаап коштоп коюп тургандар, ушундай инсандарыбыздын Шамшакабыздын калган өмүрүн ушул инсандарга берсин. Анда эмесе сөз керегине мезгилдер бар, эч нерсеге багынбас, адам болбойт, бири-бирин сагынбас. 100 болса да, 1000 болса да тууганың, bir tууганың эч бир жерден табылбас дейт. Ошол рахматтуу Шамшы ажакабыздын бир тууган инеси Адиш Нурпазыловичке сөз кете беребиз. Туугандар, Кадамжай шаарынын коноктору, Кадамжай шаарынын тургундары. Ошол өтө ошол менен айкадын алдағы мақсаты да бийик болчу. Ушу Кыргызстандын келеген көйдө көтөргөн жигиттер айылдан эле чыгат. Эмне себептен бизден чыкпайт деген өзүнүн алда койгон максаты бар. Ошон үчүн ушундай чоң эмени куруш башка нерсе курса да болот эле. Мен айттым, башка нерселер кур десем дагы көңүл ушуну курду. Ошол максаты Кудай кааласа мына алды башталды окшойт, мына Эмил Кудай кааласа Кыргызстанда дагы чыккан спортсмен, бул биздин айылдан. Анын не дейбиз? Ошол Эмил Кудай кааласа ушул эмеге эме болуп калды. Кыргызстандын алдыңкы үлгүлөрдөн болсун. Балалуу чакалуу болсун. Өрүктө мөмөлөттү окто жөнөлөп бир жакшы үлгүлөрдөн болсун. Рахмат болгон. Жаркыраган элге Кыргызстанды таныткан Эмилбекебиздин атасы бүгүн аш берип, той берип, элдин жакшылыгы каталайын деп максат кылып, ушундай оюндарды уюштуруп турган Эркин акабызга сөз бере берели десе. Sport sarayının Şamşıkan ortağı Büyük razıyız. Uşağın birlikte sizlerle yakşı teğnelerden taza boyu gözetmeye çalışıyoruz. Денсаулықтың бұлағы деп бекерге айтылған емес. Спорты yok, dünya өзі қараңғы. Спорттарla жүректегі жараңды, мен өзімше қасиетті деп сізден жүрек қозғап, жақшы ойнаған алғандай сезім адамды дейді. Андемесе сөз кезегінде Кадамжай шаарынын мэри Бекали Бактыбек Турдалишке береді. Урматтуу коноктор, мына облустун жетекчиси, район жетекчиси, кала берсе Кыргызстан боюнча ар бир облустан, Өзбекстандан коноктор келип, ушул биздин Шамшы Acı avağımızın şunday belek kılıp ketken bizdin elge şunday kelечекте ушул жерден күчтүү спортсмендер çıksın dep ушул жерге салымды koşkan
ағабыздың шындай сарайына келіп, açılış аземіне қатысып жатқаныңызға біз тағзым етеміз. Барыңызға рахмат. Ушул жерден көптөгөн кыргыздын ер жигиттери, кала берсе мына кыздарыбыз, балдарыбыз Кыргызстанды дүние жүзүнө таныта турган ушул жерден жаштар өссүн. Барлығыңызға денсаулық болсын. Мына Эркин ака, ушундай баланы тарбиялап койгон экенсиз. Бүгүнкү тойго ушундай уда келип калыптыр. Эмилиңиз бактылуу болсун. Көп балалы болсун. Мунун артынан дагы көптөгөн спортсмендер келсин, жараткан ар дайым колдосун. Анан мына спортсмендердин атынан белектер бар экен, ушуну тапшырып коеюн дейт. Эмил өзүң дагы келсең. Assalamualaikum, Qadamjoy eli, zal qut bolsun. Nasib болмасын ушул залдарда Жуатты келген қонақтар, спортсмендер, Qadamjoyga хуш келипсиздер. Oyunlarga ийгилик, күчтүүлөр өтөрсүн. Анан бир ушул Qadamjoy районунун клубдары, волейболисттери, спортчулары ушул Qadamjoy ушул балдарды өстүрүп, чоңойткон агайларына, Qadamjoy районунун волейбол федерациясынын башчысы, спорт комитети кече булар чогулуп биргеликте иш алып барышып, Кыргыз Республикасынын жогорку лигасында чемпион болушту эле. Ушул волейболист балдар бардыгы бир ыраазычылык айтып, агайларына рахмат айтып, кичинекей белектер бар экен, тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Султан агай, Асыл агай, Батыр ака, Ахмат ака, келип койсоңуздар. İşleringizlerге ийгилик, эч качан чарчабай, балдарды өстүрүп, ушуңуздардан жазбаңыздар. Силерге ар дайым денсаулык болсун. Чарчабаңыздар эч качан. Чоң рахмат. Белекке биздин жетекчилердин атынан коесун. Коюлуу болсун. Жана ошондой эле ушул спорт сарайында түнү күнү ыстык суук дебей эмгектенип иштеген биздин усталарыбыз бар. Атым менен Рустамды чакырып койгойлу, ачыга мелектери бар. Атым балбан, устар балбан, азаматсыздар, бар болуңуздар. Эч оорумаңыздар, Кыргыз элине ушундай кызмат кылган биздин жигиттерибиз көп болсун. Hiç arabayı taşasın. Başkanlar var burada. Yalanlar kuşlar bakmışlar. Annemize oyunu başlayabilirsiniz de bulan. Мен Арзиев Байыш, Ош областынан түзүлүп, Оштон, Өзгөндөн, Кырагулжадан, башка жактардан түзүлүп келген командабыз биз. Ушу Эмил Идирисов үйлөнүп, ушу той берип жаткандан ушу денени чыңдоого, спортко болгон көз карашы жакшы болгонго рахмат.
мында келіп чакырып, конок болуп ойноп кеткенине рахмат. Ушул эмнеде Жемилге жакшылыктарды тилейбиз. Үй-бүлөсүнө тынчтык болсун, ден соолуктуу болсун. Жакында үйлөнүп атыптыр. Ушул бек болсун. Ошо. Саламатсыздарбы? Мен өзүмдөн баштасам, Ташбаев Султан Кадамжай спорт школуда волейбол боюнча машыктыруучу болуп иштейм. Эми дейтек биринчиси мына ушу Шылтоо менен Шамшилдин Ажы атындагы спорт комплекси ачылып, өзүбүздүн райондун жигити Идрисов Эмил үйлөнүп, ушул ойдон пайдаланып айтып улайын дегеним ушу 2 жаш бактылуу болсун. Бул залга илеттеген атанын ниет кылганы балдарга насип кылсын, тапкандары өздөрүгө насип этсин. Азыр ушул Эмилдин тойду өткөзүп атабыз. Областтар аралык деп чакырдык эле. Бирок област тилек каршы келбей калды. 5 област менен оюн өтүп атат. Призовой фонд 200 000 сом. Мереттеген уюштуруу тобуга, ушул Шамшилдин атанын балдарыга, Эмилдин ата-энесиге рахмат. Спортсмендерге ийгилик. Рахмат.